Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен кайрадан Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Ысык Ата районунда жайгашкан номер 2 орто мектеп бар. Акылбек Турсуналиев атындагы орто мектептин жаштары менен жана эже агайлары менен азыркы жаштардын тарбиясы кандай деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Анда ушул төрүбүздүн ушул коногу агайыбыз бар, анда сиздерге тааныштырып өтөйүн. Коомдук ишмер, Дилмүрөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, ушул силердин азыркы тарбияңар кандай болуп атат? Анан ушулку тарбия деп эмнени түшүнөсүздөр? Анан ушул агай айтсаңыз, азыркы жаштардын тарбиясына сиз канаттанасызбы? Азыркы биздин кыйындар, жаштарыбыз аябай жакшы деп атат. Ушул бир аз токтолсоңуз анда. Азыр биздин мектептин балдары тарбиясы аябай начар деп эсептейм. Себеби дегенде ата эненин тилин албайт, жумуш кылгысы келбейт, мушташат. Ал эмес кыздар мушташып аткандар бар. Тамеки чегет, пивону жакшы көрөт. Бекинип сигарет чеккендер да бар экен. Өзгөчө кыздардын арасында. Сизге кошула албайт экен биякта жигиттерибиз. Тарбия аябай начар деп эсептейм тарбиясы. Салсаң ушултан 11 класс. Мисалы айтпаса, жаштардын тарбиясы жаман деп. Сизге бир суроо, эң биринчиден жаштарды ким тарбиялайт? Жашты улуу тарбиялайт, туурабы? Эгерде бизде тарбия начар болсо, бул кимдин күнөөсү? Биз только жаштардын күнөөсү эмес. Биякта значит кимдики? Биякта ата-энелердин күнөөсү болот. Биякта мисалы айта албайбыз биз жаштардыкы жаман депчи. Анткени болсо тарбия бул деген бардык жактан ошол адамга неме болуш керек да, ар бир жактан көзөмөл болуп туруш керек. Бул көзөмөлдү мисалы эң биринчиден мисалы ата-энелер неметиш керек да. Биякта мисалы айтууга болбойт жаштардын тарбиясы жаман депчи. Анткени болсо мисалы канчалаган немелер чыгат турабы жаштардан. Мурдакы мисалы салыштырсак, мурда карагандачы азыркы учурда жаш балдар активдүү келет да, ар бир өзүнүн оюн айтып, ар бир немеге монитор жок, мен ушу аракет кылышым керек, ушуга жетишим керек депчи. Ошондуктан мен сизге кошула албайм. Сіздер мында вирусыңарды толтырып алып башыңарға, алда компьютер көрөм, дагы сотка угам деп. Башыңардын баары вирус толуп катты, анан эч нерсе укпайсыңар. Ата-энеңер айтат да силерге, ой балам иштечи, ой балам мына сабак окучу десе окубайсыңар, карабайсыңар, башыңардын баары вирус толтура. Бул эч качан ата-эне балага жамандык каалабайт да, туурабы? Ата-эне балам жакшы болсун дейт. Бул балдардын деринен болуш керек да. Ар бир баланын өзүнүн эмеси. Бирок азырчы кыздардын баары биякта азыр кырсынып жаштар көбүнчө кыздар бузуп арак ичкен тайме, особенно жаш кыздар болуп атат да. Ошондуктан биякта ата-эненин күнөөсү эч кандай жок, бул кыз баланын деринен болуш керек. Эгерде бала ойлонсо, мен каяка баратам депчи, ошону билбейм, биякта ата-эненин күнөөсү жок, биякта баланын өзүнүн деринен. Анда өзүңөрдөн экен да? Билбейм, баланын деринен болот. Эгерде бала акылы болсо андай жолго барбайт болчу да, туурабы? Сен кантип билесиң, мисалы рекламада сонун кетип атат да. Сигарета аябай сонун реклама кетип атат. Жана пиволор сонун реклама кылат. Сен ойлойсуң да, бул жакшы болуш керек деп. Сен кантип билесиң? Билбейсиң да. Мен антип ойлобойм, конечно, бирок эми андай рекламалар чыгарбай койсо туура эле болмок да. Мисалы мода деген сонун рекламалар кетип атат да. Мода, модный журналдар, жана кечимпе, дагы бир нерселер болуп атпайбы? Анан кантип силер дериңер менен? Чемпиону мен көрбөм, жана көргөн дагы эмесмин, көргүм келбейт. Жаштар сүйлөсүн. Мен оюм боюнча бул азыр жаштар гана күнөөлүү эмес, мен оюм боюнча бул коом да күнөөлүү. Себеби дегенде биздин коомубуз мурдакы коомдо болсо абдан тартиптүү болушкан, ошон үчүн биздин ата-энелерибиз тартиптүү. Ал эми азыр болсо жанагындай рекламалардан ар кандай нерселер берип атат, ошондон да жаштар бузулат. Бул жерден болсо ата-эненин да күнөөсү жок, ал эми жаштардын да күнөөсү жок. Бул жерге коом күнөөлүү. Бул айтып атпайбы, меме бактыгүлчү, меме коом күнөөлүү деп атпайбы? Коом күнөөлүү эмес, коом нормально эле келатат. Жаштар өзү күнөөлүү болуп атат да. Анан жана тамек, сигарет чыгарып атпайбы? Сыртына жазып коюп атат, тамек чексин, дес болсо зыян деп. Анда тамеклерди эмнеге чыгарып атат? Жана ягуар мемелерди, ичимдиктерди. Сиз ичпей койсоңор болобу же чекпей койсоңор? Ичпей койсок болот. Ким банкрот болот ошондо? Эч нерсе банкрот болбойт, чыгарбай койсо болот. Жаштар ичпей деле койсо болот ошону. Мектепке келген мектеп нормально окуп кетиш керек да. Бияка окуу үчүн келебиз да биз. Жаштар сүйлөсүн.
11 класс 70 улуу максат. Бул айтып атат, коом өз эмеси менен келип атат депчи. Коом эмес, бизде бийлик күнөөлүү да. Бийлик ошону бир нукка салса, мисалы тамеки болмок эмес. Кандай жакшы өлкөлөр бар, ал жерде ягор сатылбаган жерлер бар. Керек болсо жаш балдарга камоктон ягор жана башка ичимдиктерди сатпайт. Ошо бийлик бизге кандайдыр бир шарт түзүп берген эмес да. Бул жерде ата-эне күнөөлүү эмес. Бул жерде адам деген өзүн кандайдыр бир нугу менен кетиш керек да. Адам болуш үчүн күнүгө адам болуш керек деп атпайбы? Чыңгыз ошондуктан биз адам болуш үчүн күнүгө адамдын касиетин, кандайдыр бир сапатын сакташ керек. Силер адам болуп атасыңарбы? Эми 5 кол тең эмес. Адам болуш кээ бир балдар бар, эми кээ бир тамек чегет, арак ичет, аны жашыргандан эмеси деле жок да. Эме алсачы, ата-энең айтсачы, ул балам, эми дискотекага барбай эле кой, бул ал жерден жаман болот. Үйдө эле малды багып, сабагың оку десе сен угасыңбы? Угабыз да, конечно. Аны бизди жараткан ата-энебиз болсо, ата-эненин сөзүн угабыз да. Азыр чоңдордун бүт баары жакшынакай кийинип алып, тойлордо арак ичип, шампанский көтөрүп атпайбы, баары жакшы каалоолор менен. Сен кантип билесиң жаман экен, жакшы экен? Биринчиден бул арак жакшы жолго апарбайт. Экинчиден ичип атпайбы. Мисалы, карасаң тойдо 400 кишинин бүт баары минтип туруп, бүт баары тост көтөрүп атты, жакшы каалоо менен. Мына урматтуу баланча силерге бакыт каалайбыз, ийгилик каалайбыз деп, менен 400 кишинин баары көтөрөт. Сен аны кантип билесиң? Анын бүт баары жаман иш кылып атабы анда? Конечно, алар жаман иш кылып атат, бирок кандайдыр бир дин себептен алсак болсо, бул күнөө болуп эсептелет. Кандайдыр бир аял киши баары 400 адам деп атасыз, ал жерден болсо, аял киши өзүнчө, эркек киши өзүнчө болуш керек, туурабы? Туура. Тойду деген башка нукка салып өткөзсө деле болот, мисалы. Туурабы? Эң туура дейт. Жаштар сүйлөсүн. Дагы? Эме сиз айтып атпайсызбы, дискотека ата-энең жиберсе барбай эле кой депчи. Эгер баары бала мындай барат дагычы, эме анан ошо тамеки же аракка кеткен акчасын ошо дискотекага кирип мындай булуккан энергиясын чыгарып алат да же. Жыргап алат, Жыргап алат. Бирок эме ан дискотека деле жаман эмес, ичинде мындай эжелер карап турат да, что балдар ушундай бири менен неметпесин деп. Айына канча жолу бугуңар чыгарып турасыңар ошондо? Эме жума сайын болот да, ар бир жумада бир жолу. Демек жакшы эле болот экен да? Казиного кирип бугун чыгара алсалуу? Казино билбейм, казино эмечи. Жана интернет клубтарга кирип. Бугун чат ардын деле мынтип кнопкалары бассаң бугун чыгып кетти. Ал интернет клуб эми башында бир интерес болот, андайын деле тажайт болуш керек киши. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Мынтип айтып кетпеди жаңы эле ата-энелер күнөөлүү депчи. Эгер мисалы үчүн айтат да ата-энесичи, сен деген бул жака барбай эле кой, сен муну кылба десе, о, билем деп эшикке чыгып кайра аны ошону кылган балдар бар да, мисалы үчүнчү. Ошону кайра кайталайбы? Кайра кайталайт да ошону кылба дегенин кылыпчы. Кээ бири бар андайларга барбаган. Анда булар жанагындай молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген деп атыр, Атанын айтканын кыл, кылба, анан кылганын кыл да, кыл дегенин кылба. Мисалы үчүн намазга жыгылып немесе аны ошон намазга жыгыласың да. Жок, ата-энең кыл десе кылбайсың. Кыл десе кылба дегенин кыласың. Туурабы? Мисалы үчүн тамеки чекпе десечи, чекпе, антип митпе десе, о, макул деп барып кайра ошону жазагандар бар да. Тамеки чегип, арак ичип, ягуар ичкендер бар да. Эгер ошо неметкен, ошо кеткен акчасын кайра ата-энесине берип, өзүнө немеси керегине жаратса болот дагы. Жаштар сүйлөсүн. Эме жаңы эле айтып кетпеди, ата-эне айткан депчи. Ата-энеден биринчи өзүнүн эмесинен көрсөтүп бериш керек да, балага деген. Айтканын айтып коет, бирок деген ата-эне өзү көрсөтүш керек, ичпей, чекпей, балага өзүнүн мындай тарбия ошондон башталат да, ата-эне көрсөтсөчү. Мисалы ата-энеси жүрүш турушу жакшы болсо, ичпеген, чекпеген киши болсо, баласы деле ошондо турайт да атанысын. Рахмат. Чекпейин деп, Дагы кыздар. Уядан учканда аласың дегендей, бул ата-эне балдарына үлгүлүү болуш керек. Булар балдарына үлгүлүү болуп, жакшы иштерди кылып, өздөрү ичпей, чекпей, балдарына айтып, жакшы акыл насааттарды айтыш керек да. Азыркы учурда ата-энелер акча табыш керек деп эле, акчанын артынан түшүп эле жумуш деп эле калды да. Балдарына көңүл буруу деген болбой калды да. Ошондуктан азыр балдардын да тарбиясы өздөрүнүн
дагы жана ата энелерден да кетип жатат. Жаман болуп. Жашташпасын дагы. Биз эгемендикти санап келгенбиз 20 жылдан бери. Бирок ошол 20 жыл деген бул аз эмес, көп убакыт болот. Ошол 20 жылдын ичинде мына азыркы ошол 20 жыл мурда төрөлгөн балдар мына 20га чыгып калышты да. Анан эми тилеге тегиз болбойт экен да, баягы демократия десе эле биз демократиянын ушу туура эмес жолдорун кабыл алып атпайбызбы. Эми демократиянын деле жакшы жолдору бар. Анан эмне себептен ошо тете Европанын бир терс жактарын, мындай маданиятын жана эң жакшы тазалыгын кабыл албайсыздар. Анан ошолордун жана отходдорун чыгарып койгон жана колдонбогон жана ягуар деп атпайсыңар, ошолорду именно алар деген ошондой алсыз мамлекеттерди жок кылыш үчүн ошондой мусорларын сыртка таштайт экен дагы. Ошол мусорлор менен мына ушундай бизге окшогон алсыз мамлекет колдонуп, анан кийин булардын эң башкы максаты мындай жок кылууга чейин жетет экен да. Менин оюм ушундай. Анан эми азыркы немени жаштарды да күнөөлөгөндө болбойт. Бардык тарабынан бийлик балык башынан сасып атпайбы. Бийлик дагы күнөөлүү, коом дагы күнөөлүү, ата эне өзү да күнөөлүү. Бул Айзат туура айтып кетти. Чын эле азыркы ата энелер акча деп атып, эң биринчи акчаны орунга коет дагы тарбия деген уже 3-4 орунга чыгып калган. Сиздер ошол тарбия таалим жөнүндө сабак өтөсүздарбы? Эми адеп сабагынан өтүлөт. Бизде дайыма сабакта 15 мүнөт жок дегенде тарбия жөнүндө сүйлөшөбүз да. Бизде тарбиялык сааттар аз да 1 сааттан бөлүнөт. Биздин эле шарттарда мына дуңгандар балдарын тарбиялап атат да. Булар аз окуйт. Эмгекке тарбиялашат дуңгандар. Мисалы балдарынын бүт баары эмгекти жакшы билет. Жер айдатканды жакшы көрүшөт. Бирок сабакта окушпайт, арак ичпейт. Намаз окушат. Жакшынакай болуп жүрөт да. Эмне үчүн биз ушундай тарбиялап атабыз? Ошол эле шартта. Ошол эле цивилизация келди. Дуңгандар эле бизге минген машинаны минип жүрөт. Биз көргөн нерсенин баарын эле көрүп атат. Эмне үчүн алар тарбиялап, биз тарбиялабайбыз? Эми эмне деп ойлойсуз? Жакшы болуу аста-аста дейт, жаман болуу бипаста болуп атпайбы? Мисалы үчүн аны деле мен мисалга келтирем. Ошол эле дуңгандарга кыргыз балдар өздөрү кайра күнүнө жана 300-400 сомдон акча таап иштешет да. Эмне себептен өзүңөр ошондой кылып иштеткенге биз, эмне себептен кыргыздар ошондойго жетишпейбиз? Анан бул эми эң биринчи жалкоолук болуш керек деп ойлойм. Эмгектенген адам жанагындай жакшы максаттарга жете алат. Эмгек менен, эгерде эмгек менен тиге алектенсе жанагындай жаман жолдорго барбайт болуш керек. Азыр эмгек тиге жаман көрүп атышпайбы жаштар? Тил алып атпайбы? Булардын балдары тил алат да. Ал эмес мынагуну үйлөнөсүңүз болду, үйлөнүп берет да, ушундай тил алат да. Эмне үчүн биздин балдар тил албай атат? Эмнеге биздин балдар тил албайт? Көпчүлүгү албагандыктан. Дискотекада түнү менен жүрөт, күндүз кечке чейин уктайт. Чын 5 кол тең эмес да, арасында тил алгандары бар, тил албагандар. Эгерде эмгек менен камсыз болсо эле ошо ата эне деле, бала деле андай жаман жолдорго барбайт болчу. Тарбия болмокта анда. Көп да, мына bizde деле огородубуз бар, 3 гектар, 2 гектардан жерибиз бар. Жалкообуз да. Демек эми жаштарды билели. Мисалы азыр болсо жаштар көбүнчө базарларда иштеп, көбүнчө талааларда иштеп, дуңгандар менен кадимкидей алмашып калды да. Мурда дуңгандар болсо талаада иштеп эмгектенчү алар мисалы биз болсо сентябрда түшүм жыйнап башталат да. Ошондо окуучулар сабакка келбей, сабакты тыштап, бир айдай келбей калгандар да болот. Ата эне мисалы үчүн 18 жашка чейин балдарды багууга милдеттүү да. 18 жаштан кийин балдар өзүн багып, багууга же тарбиялоого милдеттүү. Ата энелер да балдарын тарбиялаш керек да, сөзсүз. Анткени азыркы ата энелер да акча дейт да. Айрымдары болсо Россияга кетишет. Сен атың ким? Азина. Азина, кээ бир биздин агайларыбыз айтат, ушул азыркы жаштарда ушул баягы тарбия эмес, багуу эле болуп атат дейт. Ошого кошуласыңбы? Ооба, ошого кошулам. Мисалы айрым балдарга көп акча берип коет. Мисалы азыркы кездерге балдарга көп акча бербеш керек. Алар ар кандай нерселерге сарпташы мүмкүн. Аракка же пивага же шампанскийге же тамекиге. Бул деген туура эмес. Мисалы арак болсо азыркы кездеги балдардын эмеси. Мисалы компресс жасап көрсөң колуңа ошол эме жүйүп кетет да, кадимкидейчи. Анан ошо аракта биздин организмибизди өлтүрүп атат. Ал болсо биздин жаш организмибизди өлтүрүп атат. Анан кийин ошонун баарына бийлик күнөөлүү. Бийлик болсо бийлик эми силерди ичкиле деген жок да, туура? Чеккиле деген жок. Жок, мисалы үчүн алсак, окуучуларга болсо чет өлкөлөрдөн пиво жана тамекилерди алып келбесе ошондо жакшы болмок да. Сага кошулбайм дейт жигиттер. Рахмат. Жаңы эле айтып атпайсыңбы сен? Эми айтып атабыз баарыбыз элечи, баарыбыз ата энебиз ошо акча деп эле жүрөт депчи, акча деп жүрөт деп. Ошо азыр ошо ата энебиз бизге акча издеп ошо чет өлкөлөргө барып
иштеп жүрөт да. Биз өзүбүз таш поляларга чыгып иштеп жүрөбүз да. Эгер ошо биздин бийлик ушу бизге Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрүп койсо, ошо ата-энелерибиз бизге көбүрөөк көңүл бурмак да. Жана эмелерди айтып атасыздар, акчаларды ата-энелер көп берет деп, ата-энелердин алдын бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок да. Ата-энелер ар бирөө эле бере албайт да. Например, бирөө тарбия бере албайт, например, бирөө кошунаң байыраак эмең мындай пасыраак болот да. Пасыраак эме карайт дегеничи, тиги тарбия бере албайт да, ата-энеси тиги баласы болсо ыймандуураак болот да. Анан бала тиги пасыраак эме болсо мындай кичине өзүн басынтып жүрөт да. Анан ошо басынткандан эле ошо өзү эме ичимдикке чеккенге жакындай берет да. Сен ата-энең берген акчаны эмнеге жумшайсың? Мен ата-энем берген акчаны өзүм керектүүлөрдө эле алам. Тамеки аласыңбы? Жок. Насыбай? Жок. Арак, ягуар? Жок. Ич көргөн эмессиңби? Мен мисалы мына суроодо өкмөт мына жерди берди, шарттардын бәрін берди, канча кааласаң эгип ал, кааласаң эк, кааласаң экпе, кааласаң тамеки чегип жүрө бер, туурабы? Баардыгын берди шартты. Ошол эле шартта дуңган чет өлкөгө барбай жакшынакай иштеп атат. А силер жалкоолонуп түшкө чейин жатасыңар уктап үйдө. Дискотека деп жүрөсүңөр түнү менен, кино көрүп жүрөсүңөр, сотка менен башыңардын баары вирус болуп калат. Анан кийин иштебейсиңер, жалкоосуңар. Анан атаңар анан ошон үчүн барат да, кыйналып. Азыр эми Кыргызстан ушу эметке эми өнүгө баштады. Мурунку бийликтер бизге терс тарсын көргөзүп кеткен да. Неге дегенде көбүнчө жерлерди кымбаттатып эметип кеткен да. Ошондон кийин эми Кыргызстан өнүгүп аткандан кийин эме алып атабыз да. Демек, жаштардын тарбиясы кандай? Жаштардын тарбиясы менин оюмча жакшы эле деп ойлойм. Жаштар сүйлөсүн. Тиякта жана бир кыз айтып кетти да, биздин ата-энелерибиз деген бизди тарбиялабай эле акча үчүн эки жакка чыгып кетип атышат депчи, жумуш иштепчи. Эми биякта өзүбүздүн Кыргызстаныбызда жумуш жок болсо эмне алсын? Биздин бактыбызды ойлоп, биздин ошо будущийбизди ойлоп, ушу балам бактылуу болсун, элден артта калбасын, кийинсин, ичинсин деп. Ошо биздин бактыбыз үчүн ошентип ар кайсы жерде иштеп жүрүшөт да. Бирөө айтат да, ал эмес тоокту алып келип койгон бе, тоокту. Ошого жем салып койсом, жем салбай дейт. Кечке чейин бир балам, бир кыз койбойт дейт да. Ол эртең кечке чейин интернет менен ошо отура берет дейт да, кечке чейин. Анан силер айтып атсаңар жардам беребиз деп, силер жардам бербейсиңер да. Ойноп отура бересиңер. Кечке чейин ойнойсуңар. Саламатсыздарбы, атым Айсел. Сиздер айтып атпайсыздарбы, азыр бул жерде ата-энелер күнөөлүү депчи, жана мектеп. Наоборот, мен ойлойм, ата-энелер жана мектеп жакшы тарбияга бергенге аракет кылат да. А деген коом деген наоборот адамдарды жаштарды жаман жакка салып атат. Себеби деген, мисалы үчүн рекламалардын полный эле баардыгын тиги чоңдо чыгарып атат да, анан жаштарды буяка өздөрү кызыктырат. Биз демек жаштар ата-энелер кызыктырбай деп турат. Ошон үчүн мен коом күнөөлүү деп ойлойм. Коомбу? Коом күнөөлүү дейт, туурабы жаштар? Туура эмес дегендер кимдер? Ата-энелер көп эле жакшы. Анда коомдон качып кетпейсиңер банда. Ушул коомдо жанагы дуңгандарды салыштырып кетти, башкалар салыштырып кетти. Алар ушул эле чөйрөдө жашап атат, менимче. Кандай алардыкы? Тарбия. Алардын ата-энеси жакшы тарбия берет. Силердин ата-энеңер жакшы эмеспи? Жакшы да жок. Андай эмеспи? Билбейм, мен оюмча, бийиктеги чоңдоо адамдар баардыгы ошо өздөрү башташ керек да, өздөрү бизди ошо рекламаларды көргөзбөй, өздөрү неметиш керек. Силер көрбөй койсоңор болбойбу, Жаштар сүйлөсүн анда? Көргөзсө кандай көрбөй коебуз? Саламатсызбы, менин атым Мермет. Буякта айтып атышат, коом да күнөөлүү дейт, ата-эне да күнөөлүү дейт, анан дуңган эмеси мындай тарбия эткен дейт. Эч кимдин ата-энелери күнөөлүү эмес, күнөөнүн баары өзүбүздө. Кичине ойлонуш керек, биз мындай арак ичебиз дейт. Ойлонуш керек да, арак деген жаман жерге алып барат, ушундай ойлонуш керек. Ойлойм, ата-эне күнөөлүү эмес эч качан. Ата-эне бизге баары дуңгандын ата-энеси болобу, кыргыздын ата-энеси болобу, баары жакшылык каалашат да, ушу балам жакшы өнүксүн деп, жакшы эметсин депчи. Жаштар сүйлөсүн. Биз айтып атпайсызбы, азыр акчада ар бир нерсе депчи, бул ден чындыгында эмес, азыркы биздин тарбиясы жакшы болуп жатканда да, начар болуп жатканда да, бул биздин ыйманга болгон түшүнүгүбүз начарынан болуп жатат деп ойлойм. Биздин ыйманга болгон түшүнүгүбүз аз, ошон үчүн биз билбейбиз, бул жашоого эмне үчүн жаралганбыз, чындык, бакыт эмнеде экенин ошону билбейбиз, балким биз бакыттар деп ойлойбуз да, ошентип жаман жолдор менен, ичкендер менен биз ошо менен биз бактылуубуз деп ойлойбуз да. Чынында бул бакыт бул ислам дининде деп айтмакчымын. Кээ бирлер ата-энелерди күнөөлөп атат. Ар кайсы жакка чет мамлекетке иштеп кетет, тарбия берген киши жок деп атат. Кыргызстанда болсо мына бул бала айтып кетти.
башчыларыбыз начар болуп атат деп ар кайсы жерлерде да сатып атышат. Мына Кыргызстанда болсо иштей турган жумуштар жок да көп жерлерчи. Ошондуктан ателер жумушсуз калат да чет мамлекеттерге кетет өз балдарын багыш үчүн. Коом күнөөлүү деп аткандарга мен кошулам, анткени ар кайсы мамлекеттерден, Германиядан, Англиядан ар кандай биз болсо компьютер, сотка дегендерди ошолордун алып атабыз да. Кыргыздарда негизи андай жок болгон. Кыргыздар көбүнчө өзүнө эле силер жаштарды күнөөлөп атасыңар, жаштарда күнөөлүү эмес, коом күнөөлүү деп айта алам да менчи. Анткени ар кайсы жактан алгандарда болсо кыргыздар чет мамлекетте туура атат, ооба, туура вирус кирип атат деп атасыздар, туура алдачы. Бул болсо чет мамлекеттердин күнөөсү, кыргыздар болсо эч кандай эч кимди туурабаш керек, кыргыздар кыргыз бойдон калыш керек. Жаштар сүйлөсүн. Бирок мисалы мына биз деле мына сотканы колдонуп атабыз. Биз деле интернетти колдонуп атпайбызбы? Ошонун жакшы жактарын колдонсо болобу? Эртеден кечке чейин мынтип эле але деп отура бериңер ошо. Кечке чейин эмне сүйлөп атканыңарды билинбейт ошо. Кечке чейин сүйлөй бериңер. Мен ошо бирөөдү көрдүм да, бир кол менен мынтип иштеп атат, бир кол менен соткалы ушинтип иштеп атат. Ушуда ийишпейм. Ошо бала жана мектептин баласы. Кечке чейин сүйлөйт. Анткени жана бесплатный бар. Ошо коюп атат, кечке чейин сүйлөйт. Анан вирус кетти, мээ иштебей калат. Ошо коом күнөөлүү деп атпаймынбы? Ошо аны болсо чет мамлекеттен алган коом алып атпайбы туурабы? Аны болсо колдонбой койсок да мамлекеттерден артта калган мамлекет болуп калабыз, өнүкпөгөн мамлекет болуп калабыз. Чеги кандай болот эже? Ушул чегин айтып берсеңиз, балким баягы күн ордунан чыгып атат да кайра ордуна батып атат. Менимче, бардык таң атып, кеч кирип атат. Коом ошонун ичинде биз жүрүп атабыз. Анан чеги кандай ошо? Балким окуучуларга айтсаңыз. Чек дегенде чын эле интернеттин дагы сотканда керектүү жагы болот. Жанагындай мындай капсынан болуп калган окуялар болуп калса, издөөдө телефон жардамга келет да. Интернетти деле жана жумушуна колдонуп атышпайбы азыр? Чет мамлекеттер менен жакшы жагын колдонсо болот, жакшы жагын колдонсо, анан эң эле көп колдонгон ушу зыян экенин билет, балдар деле билет, баарыбыз эле билебиз, бирок ошо негедир жана азыр агент ачылбады. Ошол агентте эртеден кечке отурган балдарыбыз бар. Сабак анан чын эле жана мээси ошол айтат да, көрбөгүлө, ой, тур жумуш кыл дейт. Деги болбойт да, балдар эртеден кечке чейин ушу интернетти карап отур, жана агентти ошо досторду издеп жүр да. Ошондой окуучуларыңызга эмне дейсиз? Эми аны айтабыз зыян жактарын деле. Анан эми өздөрүнөн болуш керек, эми ар бир баланын өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек да. Ар бир кишиде, ар бир кызда болобу, ар бир балада болобу, ар бир ата энеде болобу жоопкерчилик болуш керек. Мен жоопкерчиликти биринчи орунга коет элем. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Неме биз айтып атпайбызбы, ата энебиз кээ бирлер айтып атпайбы, ата энелер күнөөлүү депчи? Ата энелер күнөөлүү эмес, ата энелер эч качан балдарына жамандык каалабайт да. Анан бул кээ бир бузукулуктар жана немеден болот да. Могу айлана чөйрөңдөн кошулган досторуңдан кээ бирлер ошондон болот да. Анан кийин жана кээ бир балдардан көбүнчө болот. Балдар деген например неметет да, мындай. Сен айлана чөйрө досторуң кандай? Жакшы эле. Мен чоң кызга суроо да, мисалы мындай ата эне каалабайт дейсиң да. Эч бир ата эне каалабайт, туура каалабайт. Бирок каалабоо деген бул тарбиябы? Мисалы мен мынтип ойлойм да, балам ушу арак ичпес экен, кызым арак ичпес экен деп каалайм да. Бирок эч нерсе айтпайм. Кызым, мындай нерсени жолобо, муну деги ичпе, даже пивого жолобо, кечинде дискотека барба деп мисалы айтсам тарбия, туурабы? Анан жөн эле каалап койсом тарбия эмес да. Мисалы биздин ата энелер ушинтуккан жокпу? Каалап коюп эле, эч нерсе айтпай. Үйрөтпөй. Мисалы мынтет да, менин кызым бактылуу болсун дейт да, анан кийин бактылуу болуш үчүн эч нерсе даярдабайт да. Мисалы кызына оокат бышыганды үйрөтпөйт, кийим кир жууганды үйрөтпөйт, эч нерсени үйрөтпөйт. Анан кечке чейин агент отура бер деп коет да, кел жүрбөй. Мага тийишпейт. Кээ бирлер айтып атпайбы, ата энелер күнөөлүү депчи? Ата энелер кээ бирде көбүнчө ата энелер эртеден кечке иштеп, ушу балдарына көңүл бурбай калат. Анан кечинде келип айтышат, мындай кылган жоксуң, тиндей кылган жоксуң депчи. Жамандыктарды айтышпай, жакшылыктарды эле айтышса, кайра эртеси күнү барып эле, мисалы баланы алып, эртеси күнү барып эле, кайра ошо досторуна барып кошулат. Анан кийин достору кээ бирлер ошо кээ бир жаман достор деген тамеки чекпейм десе, чек деп кыйнап кээ бирлер сабагандар көп эле да. Анан ошо ата эне каалабайт эч. Ата эне жетиштүү тарбиялап атабы? Ата эне жаман каалабайт да, жамандыкты. Сен ичпей тургандай тарбиялап атабы? Силер ичпей тургандай, түндө дискотека жүрбөй тургандай тарбиялап атабы ата энелер? Айтабы ата энеге дискотекага барба, кызым? Ооба, айтат барбагыла деп. Жок, дискотека деле
барганда деле дискотекадан түз барып түз келсең жакшы да, анан кийин кээ бирлер Түз барып түз келди айтабы атенең? Чеги менен дискотека ич, чеги менен дискотека бар, чеги менен пиво ич. Дискотекага баргандарды деле урушат да, анан дискотекага баргандар жаман дешет. Бирок деген, ал дискотекага барганда деле бузулбайсың да, мындай неме, кандайча айтсам. Атенең эмне айтат? Чеги менен дискотекага бара бер, чеги менен пиво ич. Жок, антип айтпайт. Чеги менен тамеки чек. Түз барып келсең болот дейт да. Ооба, түз барып келсең. Дискотека деле жаман нерсе эмес, аяктан жөн эле барып бийлеп келесиң, эч жамандык жок да. Ошентип ойлойм. Бул жерде атене да коом да бардыгы күнөөлөп жатышат. Бул жерде деген атенебиз бизди жаман жолго алып барбайт турабы? Атене деген бизди жакшы болсун деп, жакшы тарбия болсун дейт. Ал эми жана дискотекага түз барып түз кел, мен тигин деген бул кыздын, баланын өзүнөн деп ойлойм. Анткени кыз бала өзү барбай деле койсо болот. Анткени мисалы барганда макул бийлеп келет, макул мындай өздөрүнүн барганда деген ойлошот да, кээ бирлерчи бул мисал барды, ичти, минти тигинти деп. А кээ бир кыздар бар, барат, бийлейт, анан чыккан дискотекадан чыкканын үйүнө түз барат да. Ал эми Кыйшык баргандар кандай? Осорду айтып өтчү. Атенем эмне деп айтат силерге? Сен дискотекада барганда көп бийлебе же аз бийле, бир аз ич же бир аз ичпе деп айтабы, эмне деп айтат? Дискотекага кантип жүрүш керек деп айтат атенем? Атене деген дискотекага бар, минтип кел, тигинтип кел дебейт. Атене деген наоборот айтат, дискотекага барбай эле кой, алда эмне болосуң депчи. Ал эми биз өзүбүздөн болуп атат да, мисалы биз дискотекага барбай койсок, биз айтабыз да, тигинин кызы деле барып атат, тигинин баласы деле барып атат. Мен эмне үйдөн чыкпай, мен да барышым керек дейт. Неге калышым керек деп, Неге калышым керек? Мен алардан менин бир жерим кемби депчи, ошентишет. Ал эми сиз айтып атпайсызбы, дискотекага кыйшык баргандарды айта кет депчи. Мен мисалы кыйшык бар айта кетсем, мисалы кээ бир балдар, кыздар бар, дискотекадан чыккандан кийин ичишет ичимдиктерин. Бул көп эле жерде бар. Ичимдик бул жакшылыкка алып барбайт, эзели. Жана атенесин дагы өзүнүн атенесин да уятка калтырышы мүмкүн деп ойлойм. Атенең мода кийбе деп айтабы же кийбе бер деп айтабы, же эч нерсе айтпайбы? Мисалы мода кийгенде азыр мисалы моданы кууган кыздар толтурат, моданы кийип, анан кийин ошо кыздарга көрүнүп, ушинтип жүргөнгөчү. Атенең эмне деп айтат ушун? Кийбе деп мода. Жок, мен атенем айтпайт да, мындай мода кий, тигинт минт депчи. Мен бул өзүмө жакканым кием, анткени мындай өзүмө жарашыктуу, өтө деле кыска эмес, өтө деле ачык эмес, ушундай кийинбейм. Бирок сага кыскасы жагып калсачы? Мага кыскасы жагып калса, Кийесиң, заман болуп калса кийесиң да. Кээ бирде кийип калышы мүмкүн. Жаштар сүйлөсүн. Анда мына кыздар өтө көп болуп атат. Убактыбыз барган сайын аз болуп баратат. Андыктан ушул азыркы жаштардын тарбиясы, анан ушул заманбап тарбия, анан кээ бирлер айтып атат, заманбап тарбия жакшы, кээ бирлер болсо ушул илгерки тарбия жакшы эле деп эже агайлар айтышат. Силер ошого кошуласыңар, кошулбайсыңарбы, маңдай тескейин айтсаңар. Албетте, илгерки тарбияда, илгерки заманда бул аябай эме болгондо, кандайча айтсам, бул тарбиясы аябай жакшы болушканда, казыр биздин ателерибиз кандай жакшы, казыр биякта сиз мода деп да калдыңыз, модада биз биякта жалгыз гана жаштар эмес, биздин ателерибиз да моданы көп кийишет казыр. Шаарда деле эмес, бул айылда делечи. Тигинин аягы мындай кийип алыптыр, мен да кийем муну деп ушундай да. Бирок ателер өздөрү мода кийет, кийишет. Меники деле, например, мода. Дискотекага барабы? Атенелер өздөрү дискотекага барабы? Атенелер дискотекага барбайт, албетте. Улгайып калганда. Бирок илгери деле вечерлер болчу экен да, туурабы? Вечерлер болчу экен, илгери атенем айткан вечерлер. Бирок атенем барчу. Биякта иши айтып атышат. Атенелерибиз бизге эме бербейт, тарбия бербейт деп. Ар кайсы жакка иштеп кетип атат. Иштейт да, конечно, иштөөнү эмне кылат анан? Бул Кыргызстан. Сиз багайын дейт да, туурабы? Багайын дейт. Сиз деле балдарыңыз багайын деп иштеп атпайсызбы? Биякта деген атенелер эгер иштебесе, үйдө бир да акча жок, же болбосо ушу кедейчи. Кыргызстанда эгер нормалдуу жумуш эме болсо, атенелер иштемек турабы, эгер айлыгы жакшы болсо. Анан жакшы тарбия бермек,
Жок, эгерде ооба айлыгы жакшы болсо, же болбосо жакшы жумуш болсо, Кыргызстанда жакшы эле тарбия беришмек болушу керек. Жаштар сүйлөсүн. Азыр бул жерде айтып кетишти да, мурунку жашоо менен, мурунку тартип менен азыркы тартип депчи, экөөнүн айырмасы аябай чоң дейм. Анткени мурунку илгерки тарбияда деген биздин ата-энелерибиз аябай жакшы тарбияда болушкан. Анткени азыр мурунку биздин ата-энелерибиз өзүнүн атасынан да уялбастан, уялышкан, бирок өздөрүнүн кошунасынан да уялышканда, мындай бир бала менен эле сүйлөшүп туруп калганда, ошондо тигилердин кошунасы айтчу экен да, эме деп, баланчанын баланчасы бул бала менен турат, минтип турат депчи. Ал азыркы жаштар болсо, мындай кошунан өтүп кетип баратабы, ким өтүп кетпесе да көзгө илишпейт да, турушат, кучакташып, коюшуп. Бул эми заманбап тарбия болсо керек. Заманбап. Туулган күндү өткөрөбүз, бирок дискотека кылбайбыз. Ал жерден биз ата-энебизге, же эжем, же байкемдин туулган күнү болуп калса, биз албетте жакшы ага болгон, жакшы бизге ата-энебиз айтат, жакшы болгон акыл насааттарын айтат да, именно дискотека коюп мондо бийлебейбиз биз. Жөн эле стол жайып, жашынакай отуруп калуу тилек айтабыз. Жаштар сүйлөсүн. Кыздарыбыз бар? Мода жөнүндө мен жана айттым го, мисалы моданы эмне дейт, атаңар апаңар кийбегиле, мисалы мына кышында суук, колготкачан жүрбө, кыска кийим кийбе деп айтабы, айтпайбы? Анын баары силер айткан туура эле да, жылуу кийиш керек да, модасына карабайчы. Жылуулуктан сулуулук деп кошот го. Азыр